Siz ортого түшүп жүрөсүз, дал ушул Көкпардагы Көкбөрүдө ойноп жүрөсүз. Эми бул оюндагы өзгөчөлүктөр сиздер үчүн ойноо канчалык деңгээлде айырмачылык болот? Айырмачылык бир эме казан эле айырмачылык. Калганы Көкбөрү менен Көкпардын айырмасы ошондо эле казан эле. Көкпарда жерге чыдамай, Көкбөрүдө казанга чыдамай туруп. Экөөнүн баягы жоопкерчилиги, ойноо татаалдыктары, жеңилдиктери кандай болот оюнчулар үчүн? Оюнчулар үчүн эми Көкпарды жеңилдирээк. Муна калган киши атын ойноп койсо алып барып чыйынга чыдап кетесиз. Көкбөрүдө болсо өтө эле кыйын, аны алып барып казанга салыш керек ошондо. Мектепке карата билектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Коргоонун мыкты аргымактары ат бөрү шалтанын чүй жергесинен чыккан, өзгөчөлөнүп оюн талаасында дароо көзгө урунат. Достукта бир нече жылдан бери ага чейин Байыш Ниязов үстүндө сонун оюндарды көргөзүп келген болсо, азыркы тапта Марлис Койгелдиев дагы 2 жылдан бери дал ушул коргоонун аты менен күйөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келет. Биз дал ушул оюнга камынуу машыгуу учурунда келип калдык. Марлис беке, ат менен сиздин тандем, аттын тилин табуу? Эми бул өзү жакшы ат. Өзү чакан болгону менен жүрөгү курч. Күлүктүгү менен айырмаланат. Защитанын аты коргондо да. Ушу достук командасынын аты, келгенине 2 жыл болду, достук ошодон бери жүрөм. Ат менен атты Марлис, сен ушул аргымакты минесиң дегенде өзүнчө бир сезимдер же болот да сизде? Ак бөрүн биринчи көргөндөгү эмоцияларыңыз, мингендеги эмоцияларыңыз? Келгенде ушу Талай байке саяпкер ушу ак бөрүн немерин деп ушу ак бөрүн ийгизген, ошо менен өзүм негизи күлүк ат чапанын жакшы көрөм. Ылдам ат. Анан ушу ылдам күлүк жаңы аттын үстүндө отурганда кандай тилектер болот жүрөктөн? Ат менен сүйлөшүүгө болобу? Буга чейин деле чабып жүргөнбүз, анан ар бир аттын өзүнүн тили болот да. Ар бир аттын эмеси болот, анан бул аттын да тилин табып кеттик. Өзүңүздөрчө калганда ат менен саяпкердин ортосунда кандай бир байланыш болот? Эми бизде андай эле байланыш жок. Эми тарап, жашынакай кылып. Башкысы үйдө келинчегиңди кандай карасаң, атты андан да жакшы караш керек, э? Ошентип карап кетебиз, ошо. Ак бөрү Марлис Койгелдиев агага ийгилик каалайбыз. Жерге иштеген менен казанга иштеген. Жерге иштеген менен казанга иштеген. Жерге иштеген жагынан Аскат Прачтын болду. Бирдей эле ой. Бирдей эле. Алгачкы жолу сиз ойноп атасыз, оюн жоопкерчилиги сиз үчүн? Өтө маанилүү. Аркада болгондой нейтральный жерде биринчи жолу болуп атат ой. Ошого барып чыныгы өтүүбүздү, чыныгы кыргыз экенибизди далилдеп келебиз деп ниет кылып атабыз. Чет жердеги оюн, баягы сиз оюңузда, кыямыңызда, ал жерде оюнда ойноп атканда элестер келип атса керек азыр делечи. Оюн өчкөндөр бизде өтпөдү 3 жолучу. Эми өзүбүздө өткөндө 3 жолу уттук. Эмеге жетиштик. Байгеге эми ортодо оюн болуп атат эми. Кудай буйрса дайындыктар жакшы эле, жакшы оюндар болот деп ойлойм.